7 күн мурун пациент ушу бизге дарылоочу, укалоочу ыкмага келип 7 күндөн бери процедура алды. 7 күндөн бери процедура алгандан бери значительно ден соолугу жакшы болуп калды. Кандай оорулар менен келдиңиз эле 7 күн мурун? Ошо плечевой, позвоночный боль бар эле да. Хондроз, кыскача айтканда, профессиональный. Хондроз. Белиңер ооручу, далыңар ооручу уюп. 7 күндүк массаждын элементтен кийин кандай болуп калды? Азыр өзүңөрдү кандай сезип атасыңар? Жакшы сезип атасыңар, жакшы болуп калды. Значительно жанакындай телефондо, компьютерде отурганда көтөрө албадым, көтөрүп. Колдорун көтөрүп калды, белиңер оорубай калды, далыңар, Эми биз айтып кетсек, эмне болгонун айтып кетсек, бул жанакы омуртканын алдында мышца выпрямляющий позвоночник деген бар да. Мышца выпрямляющий позвоночник пациент жаңы келгенде гипертонус болуп катып турган ошо мышцалары. Ушулар катып тургандыктан далдарынын баары тартып ооруганда, анан ийини дагы ооруп, колу көтөрүлбөй аткан, ийининин колу көтөрүлбөгөндүгү именно бу ременная мышцы головы деген бар. Башталышы бул жанакы верхний угол лопаткадан башталат да, аягы болсо моюн омуртканын алдыңкы омурткаларынан барып бүтөт. Ошол булчуңу дагы аябай катып калган гипертонус болуп. Эки булчуңду жумшарткандан кийин пациент өзүн жакшы сезип, колу да көтөрүлө баштады, белинин ооруганы дагы жок болду. Азыркы тапта пациент жакшынакай өзүн жакшы сезип аткан кези.